Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Алымкул кыз Айпарча сиздерге стол тенниси же болбосо пинг-понг тууралуу кыскача маалымат бере кетсек. Пинг-понг деп аталып калыш тарыхын кезекте айтып беребиз. Пинг бул шариктин ракеткага тийген үнү, ал эми понг шариктин столго тийгенде чыккандагы үн болуп эсептелет экен. Ракетку пинг, а понг это звук удара мячика о стол. Понг, пинг, понг, пинг, понг, пинг, понг, понг, пинг, пинг, понг, 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 пинг, пинг. Вот. А что? Стол тенниси 2 же 4 адамдан ойнолуп, өзүнүн эрежесине ылайык бир столдун үстүндө каршылаштар бири-бирине шариктерди узатып ойноочу оюн. Джеймс Кип 1900-жылы Америкадан ичи бош жеңил шарик топторду Англияга алып келип, өз жолдоштору арасында ойной баштады. Жана анда пинг-понг деген үндөрдү уккандыгынан улам оюнга пинг-понг деп атай баштады. Бул оюндун тарыхына токтолсок, эң алгач 1880-жылдары Индияда жана Түндүк Африкада англиялык аскерлер тамеки кутусу менен тоголоктолгон шарап шишелерин капкактарын бири-бирине атып, оюнду эң алгачкы идеясын жаратышкан экен. Ал эми стол ортосуна тартылуучу торсетканын ордуна китептерди колдонушкан. Теннис оюну 3, 5, 7 сыяктуу так сандар менен саналып, оюн ортосунда пас берүү алмашылат жана оюн 11ге чейин узайт. Эгер эки тарап тең 10-10 болуп кала турган болсо, эсептердин айырмасы 2ге жетмейин улана берет. Жеңиш 10 мүнөттө аныкталбаса, тездештирүү чарасы көрүлүп, ким 13 жолу сокку узатса, ага 1 упай берилет. Теннис столу катуу, түз, анан түсү жашыл, чекелеринде да 2 см аралыктагы ак сызык, узундугу 274 см, туурасы 150 см. Ал эми жерден бийиктиги 76 см болгон бир столдо ойнолот. Ошондой эле 15 см торсеткасы жана 3 мм сызыкчалар менен бөлүнүп турат. Оюнчулар тоскоолдуксуз ойноосу үчүн туурасы 7 метр, узундугу 10 метр аянтта болуусу абзел. Теннис ден соолук үчүн пайдалуу. Себеби адамдын денесинин 100% жаңы деңгээлге өтүүсүнө шарт түзөт. Теннис адамды сергитип, стресстерди жок кылып, нерв тамырларын калыбына келтирет. Өлгөн нерв клеткаларынын ордуна жаңы нерв клеткалардын жандануусуна алып келүүсү таң калыштуу жана эстин өнүгүүсүн стимулдаштырып, стратегиялык ой жүгүртүүнү күчөтүп, адамга энергия тартуулайт.